Бир алым айтат, апамдын характери негизи оор адам дейт да. Бир күн келсем дейт, жамандайт, 2 күн чейин келсем жамандайт. Билем дейт да, келинчегим жоош, анча-мынча нерсени сүйлөбөйт дейт. Анан бир күн келсем жамандады эле дейт, келинчегим менен сүйлөшүп алдым дейт. Камчыны көтөрүп кирип кеттим дейт, эшик култап коюп. Дуалдурам дейт, болдурам дейт, дүкүр бакырат дейт, уат дейт. Анан кийин эшикке чыгып камчыны ырытып коюм, мындай карасам дейт, апам жыргап атат дейт. Жайлады да жыргап атат дейт го. Эненин табияты да, эне ушундайды жакшы көрөт. Эне баласы баатыр болгонду жакшы көрөт. Эне келинине ушинтип ар үйгө чуркатып, бери чуркатып жүргөндү жакшы көрөт. Мен көп айтам, кыз кишилер, биз бул темада көп сүйлөбөйбүз. Кыз киши саясатты үйрөнүш керек. Үй бүлөдө келечекте кантип саясат жүрүшүп үйрөнүш керек. Эркек киши кантип саясат жүрүштү үйрөнүш керек. Ошондо үй бүлөдө тынчтык болот, бейпилдик болот. Интернеттен татынакай кылып аткар, анан кийин бул жака киргенде сүйдүм, күйдүм, татынакай жашоо бул жакта улуна берсин.